Амансыздарбы, урматтуу окурман журту. Сиздердин назарыңыздарга Абдыкерим Муратовдун Алымбек таткан арманы чыгармасын сунуштайм. Абдыкерим Муратов жазуучу, публицист, педагогика илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы. Анын көптөгөн чыгармалары кыргыз адабиятында өз ордун таап, окурман журтуна жагып келет. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга ушул чыгарманын биринчи бөлүмү. Алдыда биз уга турган чыгарманын өзөктүү окуялары жана жалпы сюжети Асанби уулу Алымбек татканын өмүр жолундагы урунттуу учурлардан алынган. Ошол эле кезде ал кызмат кылган Кокон хандыгы, хандыктагы башаламандыктар жана хандар тууралуу да көркөм баяндоолор берилген. Автор бул чыгармасында кыргыз тарыхындагы унутулгус адамдардын биринин образын жаратуу менен азыркы окурмандарды өрнөктүү адамдардын үлгүсүндө тарбиялоого таасир этет. Кошок. Пролог ордуна. 1862 жыл. Асманда тегерек күн чарчагандай ылдыйлап отуруп, батар жерин болжоп калгандай. Как чокуда ак журчу деген куш да бул ааламга кароолдугун тамамдап, тик асканын арасындагы турагына кетер алдында жер жактан чыккан кыямат үндөн чочулап, кулактарын сербейтип, алгыр көзүн ошол жакка бир буруп алды. Алайдын тоолорунан чыккан кошок түз эле Коконго жете тургандай муңдуу да, армандуу да созулат. Алайың менен ошуңду бегим, эми кимге таштадың бегим, кыжым чапан тытылды бегим, кыргыздын күнү тутулду бегим. Манат чапан тытылды бегим, менин күнүм тутулду бегим, хан атлас тытылды бегим, хандарыңа тутулдуң бегим. Курбанжандын бир колун кармап, бири көөдөй кара оромолун оңдоп, эки катындын айласы куруду. Ага кошулуп кыздары Айымбү менен Сатөмбүнүн жүрөк-жүрүндө куйкалайт. Алимбектин удайчысы Карбоздун катыны Ырыстын кошогу иштен башкача бир сызылып чыкса, келини Абдылдабектин зайыбы Айшанын коңур үнү колоттон колотторго сызып барат. Сырт жактан бирөөлөрдүн Курбанжандын балдарына айтып аткан өктөм үнү боз үйдүн ишине уурдана кирди. Беймаал болуп калды. Ыйыңарды токтоткула. Кайрат кылгыла балдар. Кошогун токтотоюн деди эле. Көөдөнүн жарып, көкүрөгүнө келип калган арманы көмөкөйүн жарып чыга берди Курбанжандын. Салкын жериң алайдан бегим, саясыз жерге не кеттиң бегим, шапаталуу ошуңдан бегим, шашылыш Кокон не кеттиң бегим, кыргызга аска белелең бегим, кыямат күнгө кеттиңби бегим, асманда учкан тынарым бегим, ажалың кимден сурайын бегим, кылымдан чыкпас кырааным бегим, кандайың кимден сурайын бегим, арманың калды ичиңде бегим, жасатың калды Кокондо бегим, кучакка толор сөөгүң жок бегим, куу топурак мүрзөң жок бегим, кара бет болуп какшадым бегим. Кошок бир токтобой кечки тоону томсорто жаңыра берди. Ошол убакта Курбанжандын көзүнө бир нерсе көрүнгөнсүдү. Килтеген кызылчаар жолборс акырын ары бери басып жүрүптүр. Өзүн өзү карман айыптеп, Кудайга шүгүр деди ичинен. Биринчи бөлүм. Жошолунун жолборсу. Бешөө аттарын өз ыгына коюп, Жошолу дайрасын бойлой келе жатканда калың карагандын ичинен чыга калган ала була канат сагызган шакылыктай эбеспи? Ак сүйлө, деп Асанби атчандардын баарына угуз айтканда, анын жанында келе жаткан ат кошчусунун бири чаап барып, күш-күштөп калды эле, сагызган канатын бир сермеп, арыраакка учуп барып, таштын үстүнө чыгып, куйруктарын улам силкилдетип турганы менен жанагыдай шакылыктабай тек болду. Айыл ичинде таш үйлөрдө, алачыктарда, анча-мынча али жайлоого чыга электердин кыргыз үйлөрүндө калган кишилер бирин серин көзгө чалдыкпаса, малдын баары жайлоого кетип, арпасын, макасын суугарып жүргөн жатакчылардын карааны ар жерден сербейет. Асанбийдин сагызгандын шакылыктаганынан чок баскандай чоочуганында жөнү бар. Зайыбынын айкүнү жетип, ана мына деп турган чагы. Ошого толгоолуу айылдан алысыраак турайын деп,
шар суунун боюна өргөө тиктирип, күндө бир маал жошолуп ойлоп пияда да, атчан да бастырып жүргөн да жөн эмес. Асман шатысындай болгон төөркөч тоолордун мөңгүсүнөн сарыгып, муз тактын миң сан булактарын шимирип алып, аюу тапандан тарта таштарга, карагай, шилби, четин, долоно, караган, табылгы, терек, таал, арча тамырларын урунуп, жээгинде сууга боюн салып турган небир түркүнчөптөрдүн дарылык дареметин жыйнап келген тоо дайрасынын өзүнчө кишини кубантаар касиети, демтентер деми бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Асан бийдин балдары Бекмурат, Осмон, Өмүрбек бирде өсүп, алды эргенчеликке жарады. Сагызган дагы бир жолу шакылыктады. Күшкүшкө ынабай, таш атканды да тоотуп да койбой үнүн баспады. Ак сүйлө, ак деп келатып, Асанбий тамагына сөөк тыгылгандай тык токтоду. Күнгө кактанып жаткан кызыл таргыл килейген жолборс ордунан жалкоолоно туруп, 4 буту менен жерди тешип ие тургансып таканчыктап, денесин тартып, бир жыйрылып алды да акырын басып, чычырканактуу черди аралап кирип, көздөн кайын болду. Көз ачып кайра жумганча болуп өткөн бул көрүнүштү Асанбийден башка эч ким көргөн, билбеген болуп, би аттын оозун тартканда жанындагылар да тизгиндерин көкүрөктөрүнө алып келди. Аттар тык токтоду. Сагызган учуп кетти. Асанбий ичинен: Кудайга шүгүр, жаратканым жакшылык ыроолор деген болуп, Курандын бир сүрөсүн иштен кайрып, үзөңгү менен аттын омуроосуна абайлай балтырларын шилеген болду. Көп өтпөй жол катар бир безбелдек безелене сайрап буларды ээрчип алды. Анан каргышка калган Каргаша кемпирдин катып калган ташы көрүнгөн жайыкка келип, аттан түшүп, чөгөлөп отурушту. Молдо тилават кылып: Асанбий тээ Миңсейит, Тилеке, Ажиби, Шаамырза аталарын кошуп, ана мына жарык дүйнөгө чыгат деп турган перзенти менен анын апасын оозго алып, казан бербей какшаткан могу каргышка калган кемпир үчүн пайгамбардан үзүрлөнүп жүзүнө бата тартып, ушул турган жерге болсо да улоо белдерин дагы бир бышыктап алып, кайра аттарына минди. Асанбий 12 канат ак өргөсүнө келип түшкөндө ат үстүндө көпкө жүргөнгөбү же жол катар тигил жолборсту ойлой бергенгеби бүт денеси шалдырап, талкышып калыптыр. Мээр чөптүн тамырларынан таза кырып алынган угут кошулган кымыз сабаада бышылып жатат. Кундуз жээктүү, белдемчи таңган байбиче кымызды дагы быша коюп, арча кесеге мелт калт куюп, кошколдоп сунганда бий дем албас кылып аяк бошотту. Жаңы сабанын кымызы жетилген экен. Дүлөй тартпаптыр. Бий өзү карап туруп, күздө тойго союлган семиз жылкынын терисине бычак тийгиздирбей, жиреп чыгартып, жүнүнөн тазалатып, аяз суукка ийилетип, шашпай ыштатып бышыртты эле бул сабаны. Жакшы болуптур, тамшанып койду. 4 каттап салынган тука жакандостун бир башына кабаттап коюлган куш жаздыкты жаздап, ажы топусун башына кийип кыңкая түштү. Көзү илинип кеткен экен. Кыргыз үйдүн босогосунда баягы кызыл ала жолборс азыр эле атырылып секире тургансып, оттуу көздөрү менен бийди тешетиктеп туруптур. Асанбий чоочуп кетти. Эмеле көргөнү түшү эле, өңү эле ажырата албады. Кундуз менен жакалары жээктелген кымкап тонун желбегей жамынып, 1-2 жөтөлүмүш болуп сыртка чыкты. Асман кыдырып арыган күн мала табактай тоо артына кулап бараткан экен. Кечкире баштаганга кашка суу андан бетери шоокун салып, андан бетери калбаалуу күркүрөйт. Өрүстө жуушап жаткан койлор али той элекпи, короого шашпайт. Желелер бош. Бээлер кулундары менен эркелешип, кыраңдардын ээсиндей эркин жүрөт. Алтыгана арасында төөлөр калдайган карааны менен бул тоолордун өздөрүнө окшоп кетет. Кыруу. Асанбийдин дал төбөсүнө келип, жалгыз ушчу ак журчу деген куш шаңкылдап үн салды. Кыргыз үйүнөн чыгып, желбеге жамылып турган бий кымкабынын жеңине колдорун салып, көктү карап батып бараткан күндүн нурларына чагылышып, жошолонуп түйдөктөлгөн булуттардын асты менен журттун кайтарып учуп жүргөн ак журчу кушту көрүп, ыраазы боло дили жибип, амандашкандай кол булгалап койду. Ошол убакта кырдагы кыядан чаап келаткан 2 атчан көзүнө чалдыкты. Аттар бири-биринен өтүп жарышып атканына караганда бир кабар бардай. Асанбий өргөөсүнөн чыккангабы,
Жетиги кыраңдан көрүнгөн атчандардын уламды бийдин жанына жигиттери, ат кошчулары, даанышмандары топтоло калды. Чабагандардын бири Таштанбек экенин, экинчиси Алыбайга окшоп турганын алардын аттарынан, жүрүшүнөн билген Асан бийдин саяпкери келе жаткандардын аты жөнүн бийге шыбырап айтаары менен анын денесин майда калтырак басып, өзүнчө эле дээлип калды. Сүйүнчү, сүйүнчү, сүйүнчү! Келгендер бири-биринен өтүп, ат үстүнөн ыргып түшүп жатып кыйкырды. Эркек, уул! Тургандар Асан бийге бешик бообек болсун айтып, көкөрөктөрүн тийгизип, кемпирлер Алыбай менен Таштанбектин жан алын койбой кымыз сунуп, алдыларына боорсок, катырма, кийиктин куурмасын алып келип, эне баланын абалын кайра-кайра сурайт. Камтама болбогула. Жылжапанын жанында Шааркан байбиче менен Аныйп апа бар. 7 күн толго тарса да Кудай бар экен, аман эсен көз жарып алды. Асан бий биринчи жолу сүйүнчү деген сөздү угуп жаткандай, биринчи жолу балалуу болуп аткандай бир кызыктай болуп кетти. Кымыз кызаткан бети андан бетер малаланды. Кермедеги аттардан тандап туруп, экөөнө 2 ат ээр токуму, үрттүк жабуулары менен бергиле сүйүнчүсүнө. Асан бий ат багарына өрөпкүүсүн баса албай өтүндү. Экөөнүн алдына күлүк аттар тартылаары менен бий: баргыла эми, ушундан ары ошко чапкыла, атама небересин сүйүнчүлөгүлө, деди. Ичинен Кудайга шүгүр, шүгүр деп жакасына колун койду. Асан бийдин атасы Шаа мырза ошол жылы Кокондон даткалык даража алып, зоолусу мурдагыдан да жогорулап, Ошто акимдик кылып турган. Шам намазы окулуп бүтөөрү менен Асан бий кечки тамагына отурганы менен жүрөгүнө оокат барбай, түпөйүл тартып, кызыктай боло берди. Жатаар алдын мейман чыгыш кылып жанындагылар менен сыртка чыкканда, адатынча асманга, жылдыздарга көз чаптырды. Кудай буйруса, эртең бүрсүгүнү күн ачык болчудай. Үркөр балбылдап жарык турат. Жакшы. Ордуна келип жатканы менен уйкусу качты. Кыргыз үйүн тегерете коюлган бөрүнүн, аюунун, сүлөөсүндүн терилерине жан киргенсип, кыймылдагансыйт. Кайра күндүз көзүнө чалдыккан кызыл таргыл жолборсу эстеди. Ал эмнегесинен кетпей атат? Жолборс жүргөн жерде мал турчу эмес, а эрде болсо жылкылар деле, койлор деле жерден ырыскысын терип жеп, жолборс менен иши жоктой жүргөн. Эмне алар килтейген чаар жаныбардын жытын сезишпедиби? Көздөрүнө чалдырыктырбадыбы? Уулуна кайсы атты коет? Атасы коебу, өзү коебу, же молдого койдурабы? Ушундай ойлор уйкусун көпкө бөлүп, бир убакта көзү илинип кеткен экен, азанчынын коңур үнүнөн чочуп ойгонду. Бамдат намаздан кийин коштоочулары менен аттарга минип, аттарга минери менен алардын сооруларына бадырата камчылар тийип, караңгылыктан жарыктык бийлик талашып, супа саадакты күн шооласынын асманга тийген жарыгы сүрүп, жылдыздар асмандагы ордордуна сиңип, атчандардын чакан тобу сааркы шаң менен бала туулган өйдөрөөктөгү конушка жөнөштү. Жылжы байкуштун төрөтү оор болду. Шааркан байбиче менен Аныйп апа түшүнбөдү. Ананчы, же биринчи төрөтү болбосо, же бала тескери келбесе. Белине кебек тартып, жемин дегенде туу калган бээнин казык атасын чучугун берип, тамырчыга үткүндө 3 маал тамырын карматып, сууга ашып кетсе койдун, топоздун, жылкынын этинен жана майларын, сары май берип, астына таруу жарма коюп, ысыгы өтүшүп баратса, тузун аз салып күрүч кайнатып берип, астына улак этин коюп апестеп турду. Толгоосу кыйнай бергенде, аначы кемпирди алып келип, ал байкуш суй жыгыла жин шайтандарды, азыткыларды кууп шашты кетти. Көзүнө өлүмдөн башка көрүнбөгөн жылжы күйөөсү келип калса экен деп, жанында жабалактап жүргөн эмчи-домчу кемпирлерден: "Байым көрүнбөйбү? Бий жокпу?" деп сурап коет да, кайра уяла түшөт. Бир убак төрөй албай жаткан неме катуу бир кыйкырып алды. "Умайене, өзүң колдо! Умайене, колдой көр!" "О, Кудай!" дешти селейип боз үйдүн ичи тышында турган катындар. Ошол кезде көзүнөн от жагылышкан жылжы ачылып турган каалгадан сыртка каректерин кадай койду. Кил теген кызыл чаар жолборс акырын ары бери басып жүрүптүр. Кудайга шүгүр,
Шүгүр деди ичинен. Аталар салтын кылып, баласы жарык дүйнөгө келерде башка конушту убактылуу жайлап турган Асан бий жакын жан кошчулары, тандалма жигиттер менен алдыга түшүп, артынан саан бээлери кулундары менен союштукка деп ылганып койгон байталдары, тайлары, баглан козулары, алардан кийин айран, сүт ичип турганга деп алып келишкен көмүш уйлары торпоктору менен эски жайлоосуна жол алды. Көч саанисин кылып, элечекчен энелер неберелерин өңөрүп, бийдин баласын көрүүгө көрүндүктөрүн саздап, өздөрүнчө эле камдуу. Күн нурларын тегиз чачыратканга парандалардын баары каршы терши учуп конуп, биринен бири өтүп сайрап, өз тилинде бир нерселерди айтып чулдурайт. Сарайгыр тимелей ичи чарт жарылып кете тургандай бүт денесин титиретип болбой калыптыр. Кумарлуу жайлоонун ушул көрүнүшүнө куштарланып, ушул жарык дүйнөгө жаңы келген баласын эстеген сайын кудуңдаган Асан бий кыя жол менен аттын курсагына тийип аткан шыраалжындарды жиреп, улам өрлөп барат. Ак бууранын шоокумуна кошулган азан үнү. Аллоху акбар! Аллоху акбар! Аллоху акбар! Ашхаду алла илляха иллаллах! Ашхаду алла иллаха иллаллах! Ашхаду анна Мухаммады Расуллах! Азанчынын коңур үнү Шаамырзаны ойготуп ийди. Кудайга шүгүр, шүгүр деди. Азанчыга кошулуп, Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ла иллаха иллах деп койду жай гана. Ордунан туруп, атасы Ажы бий салдырган мечитти карай басканда, азанчы дал эле арада туруп, азанын кайталап айтып аткан. Азан доошу барып, Сулайман такка бир тийип, кайра жаңырып келип, ак бууранын суусуна сиңип кеткендей жым боло түштү. Намазга келип аткандар менен ассалому алейкум деп жай учурашып, имам турган миңбарга беткеле өз ордуна өттү Шаамырза. Багымда токуп жатып саджага башын койгондо бир дүүр тугулду. Күн чыгыштан чыккандай болду. Куду ак шыйрак жоргонун жүрүшүнө окшоп кетти. Тынч болгой эле деди ичинен. Ошко келип калыптыр. Катуу жүргөн эки аттын дүбүртүнөн алардын жакын калганын боолголоду. Не болду экен? Алай аман болгой эле. Кыйладан бери атоозун алайга бура элегин эстеди. Балалыгы калган, абасы менен асманына кусаланган алайына барайын дейт. Колу буту тушалуудай. Кечээ эле Кокондон келди. Нарбото бийдин баласы миңдер уругунан бийликке тырмышып жетип алган алим дегени өзүн хан деп айткыла деп, сарайдагы баарын маслихат кылып, анан чечер дубанда ачуусун бир чыгарып, алыс жууктан келгендерди да, ордо кызматкерлерин да кайра-кайра каарып өттү. Алык салыкты арбындаткыла, бүт казынага түшкөн каражатты кол куроого жумшайм деди. Тоолор арасында жаткан галчалар менен кыргыздардан аскер курап, жер чегин кеңейтемин деди. Нарбото бийдин кыргыз аялынын балдары, тагалары кыргыздар, амир лашкербашчылар болду деп Момунбек менен Рыскулбекти дубанга тааныштырды. Ал экөө кол башчылык вазыйпа берилгенге сарайга батпай дердеңдеп туру. Оштун акими Шаамырзага өзгөчө тигиле карады Алимхан. Дин Мухаммедти билерсиз? Ошту башкарам деп тегерек четтин бүт сартташтырып ийди. Элеттеги өзбектер менен тоодогу кыргыздар буга нааразы болуп, ордого келип даттарын айтты. Муну үчүн Дин Мухаммед жазасын алды, даргасылды. Атабыздын амири менен анын орду сизге берилгени туру. Нарбото атабыз керес кылып, Ошту Ажы бийдин уулдарына бергиле деген. Сизге, урматтуу Шаамырза бий, даткалык даража беребиз. Келиңиз. Мындай болушун ойлободу беле Шаамырза бир алдын чоочуп кетти. Ыраазымын. Рахмат, рахмат деп Алимхандын алдына барды. Муну кийиңиз, даткалык сарпай. Шаамырзага алтын жалатылган чапанын жаап, колуна бир кагаздарды, мөөр карматты. Ордо дубанында отургандар жым боло түштү эле. Ошол абалды Алимхан кайра өзү бузду. Куллук болсун, куллук. Сиздин ошуңуздан ары, алайыңыздан ары да жер бардыр, деди бир кебинде анан Алимхан. 20-дан жаңы жылган бул баланын бул кебин астында не жатканын,
Бул сыйлар неге ыроолонуп атканын да Ажы би уулу Шаа мырза айттырбай түшүндү. 40 жылдай илгери Кокондун беги Эрдене Асири жер чегин кеңейтемин деп, Ашыл тоосу Кытайга бараткан кербендери алайда тонолгонун баана кылып, түн катып, анжан өтүп, Ошту, анан өзгөн менен алайды чаап кирет. Мунун дагы бир сыры. Тилеке бийдин уулу Ажы би 1759-дун жай саратан башталаарында 4 бийди алып барып, Кокондун башкаруучусу Эрдене менен мындан кийин душман басып кирсе, бирге согуш ачабыз деп илебиз кылып кайткан. Анан калса Кытай аскерлери 1759-жылы Кашкар атрабындагы кожолорду кууп, Памыр менен Бадахшанга алып барган кезде, ал жердеги кыргыздар Аким бийдин башчылыгында кытайларды кол кушуруп тосуп алган. Ошондон кийин Кашкардан Бухарга чейинки кыргыз уруулары, чоң кичиги болуп 15 уруу, баары 200 000 жан Ажы бийди хандай көрүп, Кытайдын карамагына өтүүнү ылайык болот дешти. Кытай бийлиги Жафхуй Кытана деген элчисин Коконго жиберип, ал жерде Эрдене би да Кытайга баш ийгенин расмий жарыя кылды. Казактардын улуу жүзүнүн башчысы Абылбейиз хан да, Орто жүз султаны Абылай хан да, 6-7 жылдан соң Кичи жүз султаны Нуралы хан да Кытай бийлигине ыклас койду. Силердин карамагыңардабыз деп тан алды. Ага чейин 1759-дун күз башы Ажы бийдин алдына Кытай элчиси Даг Эт Ан дегени келип, Кытай менен да кыл өтпөс дос болобуз деп шерттешип, Ажы бийге Кытай бийлиги өз карамагындагылар кыңк этпес кылып жарлык чыгарып турсун деп мөөрүн тапшырган. Жыл аягында би өзүнүн эң ишенимдүү элчиси Сары Күчүктү Кашкарда турган Кытай аскер башчысы, тетигил Бейжиңдеги императордун көздөй тууганы Чжао Хой дегенге жиберип, аны элчи кылып алышын ылтымас кылган. 1759-да Сары Күчүк батышка жолунуп жаткан Чин империясындагы Ажы бийдин расмий элчиси катары кабыл алынган. Дал ошол жылдарда 1760-та Чин бийлиги бул эбегейсиз чоң аймакты өздөрүнө алганын белгилеп, ханзуча Синьцзян, уйгурча Шинжан, же кыргызча жаңы жер, жаңы чек деп атап, чөлү десе чөлү, тоосу десе тоосу, эгин берер жайык талаасы, түгөнбөс кени бар бул жерге ээ болгонго бир эсе сүйүнүп да, бир эсе коркуп да аткан. Ошол кезде аларга ашык атар, кол сунган дос керек эле. Жаңы досторуна жооп кылып төөлөргө маталарын, жүзүм менен чыныларын жүктөп, Кытайдын төрөлөрү Сулайман тактын астына, Ак бууранын боюна келип, зияпат көрүп кетти. Кытай төбөлдөрү Хунли да, Богдыхан да, тээ алыскы Бейжиң төбөлдөрү да Ажы бийди өзгөчө алаканга сала баштады. Кашкар аралап Кытайга өтөр кербен жолдун Ак тоодон ары Кабылга, Үндүстанга барар соода жолунун толтоосунда турган кыргыздардын бийинин минтип Кокондон жүз буруп, күнчыгышты каршы алышы Эрдененин кыжырын келтирди. Эрдене Ошту катуу чапты. Элдер эгиндерин жээлек экен. Кокондуктар арпа, буудай, мәкә, коондарбыз, анделек талааларын, шалы зарларды, жүзүм зарларды, анар зарларды каалагандай майкандашты. Сыпайылар канталаган көздөрүн туш тарапка агытып, тамдарды, кыргыз үйлөрдү өрттөдү. Кыз келинин кордоду, мал мүлкүн талады, бооз келиндердин ичин жарды. Балдарды найзага сайып алып, бакыртышып жүрдү. Сарбаздар коргондордон ашып кирип, үйүндө бысып жаткан адамдарды сүйрөп чыгып, камчы менен ургулап, кылычтап, ак буурага ыргытты. Ош аралаган бир кездеги тунук суу азыр минтип кыпкызыл кан болуп агып турду. Ажы бийдин адамдары ийри кылыч кокондуктарга тең келе албасын аңдап, дагы бир пайты келер деп, Оштон Алайга карай качып чыгып кетти. Тоо арасына бекинип, акыл токтотуп, Арзыматты 10 чакты жигит кошуп берип, арка жактагылар менен кеңешүүгө Мааматкул бийге жиберди. Дагы бир элчилер тобу Ажы бийден Кытайдын мөөрү басылган кагазды алып, Кашкарга улуу императордун аскерлеринен жардам сурап кетти. Ажы бийдин атасы Тилекенин, Куат бийдин Ош Анжан чөлкөмүн калмактардан бошотуп берген сыйына жооп кылып, Кокон беги Эрдене Кашкар акими,
Кушчу Кубат бийди уу берип өлтүрттү да, эми ошту эптеп ээлеп, андан ары Кашкарга басып кирүүгө камынган чак эле. Эрдене ошту ээлегенден кийин Кокон сарбаздарынын кыйла көбүн эми Кожентти басып алууга бурат. Ошондо алайда бугуп жаткан Адигене муңгуш жигиттери пайты келди деп кайрадан өзгөндү. Ошту ээлеп алмак болуп кол курап, чыйырчыктан түшүп калганда Кокондуктар жолдон кайтып, Ажы бийдин аскери кайрадан тоо арасына жетип кетет. Эрдене гүлүн көккө сапырган Ош үчүн жардам сурап, Мааматкул бийге Арзымат жигиттери менен барганда, булардын Ажы бийден келгенин укканда 90 таяп калган. О дүйнө аттанаар күнү келип калган. Эпсиз эткел карыя ордунан ыргып турду. Андай кылгандын жөнү, ал кишини жалпы аркалык, анжандык, аксылык, алайлык бийлер өздөрүнө бийлердин бийи кылып шайлап алышкан. Айтылуу Үчкө Баатырдын уулу, бир кезде Жаамы кыргызды башкарып турган Кудаян хандын жакын тууганы болгон. Калмактар кыргыз айылдарын кызыл уу кылып чаап киргенде алар Ысыр көлөпкө, Анжан Асакеге сүрүлүп, эптеп жанын аман калып жүргөндө Кудаян хан Сыр дарыя алабында көзөтүп, чачыраган Сарыбагыш, Солто, Саяк журтун ушул Мааматкул топтоп, Наманган үстүнө чогултуп, Кошой бий экөө 1750-жылдан баштап күчтүү кол курап, ортолук деп Кетмен төбөнүн Коңур өгүзүнө ордо орнотту. Мааматкулдун жанына кушчулардан Майтык бий, Кытай уруусунан Каработо бий, Саруулардан Акбай бий, Солтодон Кошой бий ордонун түркүктөрү болду. Ошол жерден туруп, Олуята үстүндө Чоң Капкада, Чүйдүн Каракыштак, Сокулук, Ак Пешим деген жерлеринде капкалуу калаа куруп алган калмактардын сазайын берип, чакырылбаган конокторду кууп чыкты. Көп өтпөй Кошой бий каза болуп, сөөгү Кетмен төбөнүн Коңур өгүз деген кыштоосуна жерленген соң, Эр Солтоной, Атаке, Качыке, Бердике, Момокон, Дорбо баш, Койкоң Назар деген баатырлары менен калмактарды Ысык көлдөн ары сүрүп, Илеге жеткирип кайтат. Калмактар туш тарапка чачырайт. Кетпегени кыргыздар ичинде алсыз бойдон калат да кыргыздарга сиңишип кетет. Бир жагынан калмактарды жапырып кирип, Жуңгарт Ойрот согушчул дөөлөттүн Жыккулуда эчен адамынан айрылган. Син империясы да Маматкул бий, же өздөрү айткандай бийлердин бийи Мамоед Холь Чран менен мамиле түзүүнүн ылажысын издейт. 1758-жылда алар Ысык көлдө жолуккан. Ошол кезде Кетмен төбөдө Маматкул бийде 4000, Туюк төрдөгү уулу Болотто 2000 кол болгон да, алар кайсыл убак болбосун урушка эптүү турган. Чин империясы менен чек тактоо, байланыш түзүү үчүн Маматкул бийлердин бийи өзүнүн атынан, Шербек Жакшыбай уулунун Сарбагыш уруусунун атынан, небереси Черикчи бийди Саяктан Түлкү бий Айт уулун, Солтолордон түп насили Адигененин Асылбаш тукумунан чыккан Нышаа Баатырды, Саруудан Бореке уулу Акбайды жана дагы ар уруунун өкүлү болгон 8 кыргызды Бейжиңге элчиликке жиберет. Аларды Син императору Сян-улун кабыл алат. Баарын мамлекеттин жогорку 3 даражалуу башкаруучулук чини менен сыйлайт. Булар ошол барышта бир кыйла маселени чечип келген. Мына ошол Мааматкул бийлердин бийи Ажы бийдин адамдары менен сүйлөшүп, катын окуп чыккан соң аксакалдар менен маслихет куруп отуруп, акыры Ысык көлдөгү бугуларга, нарындагы чериктерге, Жумгалдагы саяктарга, Чүйдөгү солтолорго элчи жиберет. Ал жактан Ошко барууга таза кыргыз колу куралат. Экинчи жагы Кытайлар да убадага туруп, кыргыз жерлеринен кокондуктарды кууп чыгууга камынат. Мына ушуларды угуп отурган Эрдене кыйтырылык кылып, аскерин эки жактан талатып ийгенден чочулап, ордосуна башка туу сайылып, миндерден бийликтен кетишинен кооптонуп, Дин Мукаммедти башчы кылып отургузуп койгон, Оштон колун алып ордосуна кайткан. Ушуну каңкуулап аткан Кокондун жаңы ханы Алим хан. Ошого Шаа мырза иштен күйүп турду. Мунун амалы Эрдененин өчүн алганы Ошко бурулганын Шаа мырза туюп атты. Лекин жаш жигитке не деп айта алат? Ош менен ала эми Коконго баш ийип бербешке чара жок. Зекетчилерди колго ушуруп тосуп алып, алымын да, салыгын да төлөштөн башка айла калбады. Кокондуктар Ошко түнүбү, күнүбү бастырып кириши дайын. Мындайда Ош биримди таштап, алайга кантип чыгып кетет эле.
Шаа мырза багымдат намазы бүтөрү менен адатынча бир топко бетине күн нурлары жайылып аткан Сулайман такка көз албай карап туруп, анан акырын аяк шилтеп, ак буура боюндагы багына баш бакты. Капаста бөдөнөлөр менен кекиликтер жарыша быдылдап бир нерселерди айтып аткансый. Ауызда куулар менен чүрөктөр эч нерсе менен иши жок каалгый сүзүп жүрөт. Аларга жем чачып жүргөн кушчунун колунан жем баштыгын сурап алып, өзү аларга бириндетип жем таштай баштады. Улам ары жылган сайын куулар да жай жылып жемин терип жейт. Бири-биринен жем талашканын карап, баарыңарга жетет дегендей Шаа мырза учтап, чачып калат. Ошол кезде арыда акимдин жем чачып жүргөнүнө суктанып турган сакчылардын бири жай басып келип, алайдан чабармандар келгенин айтты. «Ассалому алейкум, ата», деп келгендер экөө бирдей камчысын бооруна алып, сол тизесин жерге ныгыра басып отурду. «Келгиле жигиттер, келгиле». «Сүйүнчү ата, сүйүнчү». «Болсун, болсун, сүйүнчү эле болсун». Шаа мырзанын ыраңына кызыл жүгүрдү да кеп-кезегин күтүп калды. «Неберелүү болдуңуз?» деди бири сүрдөй. «Жылжапабыз эркек төрөдү. Миңсейит тукумуна дагы бир жолборс кошулду». Экинчиси өрөпкүсүн баса албай үн катты. «Жийдегүл келинимдин акыбалы кандай?» «Кыйналды, толгоосу оор болду дешти кемпирлер. Эми жакшы». Бул сөздү угуп Шаа мырза жанынан такыр үзүлбөгөн элести, Ажике жайлоосунун Качура деген конушундагы бир күндү эстеди. Баласы Асанга куда түшүп, Тазбагарлардын Кутулмуш деген бийинин астына барган Шаа мырза. Эл ичинде Кутулмуштун колдоочулары эки жолборсу бар деп угуп жүргөн. Муну атасы Ажы бийди айткан. Ошондо кызга сөйкө салып аткан келиндер бир убак шарт эле кетенчиктей түшкөн. Кыздын эки мүрүсүндө жолборстун эки күчүгү туруптур дешти кийин алар. Эки жактын жолборстору кошулса, алардан туулган балдар пайгамбар болбосо да, аты ааламга кеткен адам болор дешти. Ошондон бери Шаа мырза бул келинге, Кутулмуш бийдин кызына башкача карайт. Келиндер, аларды туурап көпчүлүк жылжы деп кайрылса, Шаа мырза жийдегүл кызым деп, жийдеш кызым деп бөпөлөп турат. Эл арасынан Каракулжанын жолборстору Алайга, бийдин колдоочулары кызына, Тазбагарлардын ооматы баргыларга ооп кетиптир деген кептерди эшите калып жүрдү. «Силердин атыңар ким?» Оюн жыйып, Шаа мырза келгендерге кайрылды. «Меники Алыбай, мунуку Таштанбек», деди жигиттердин бири шартылдай. Алардын аталарын, ал акыбалын, мал жандарын сурады Шаа мырза жаяла. Шаа мырза неберелүү болгонго сүйүндү. Заман минтип сел жыгып, сууга салаңдап турган талдай арысат турган чакта ар бир эркек бала алар үчүн олжо. Анан калса Асан, намаз, арык, Кудаяр 4 баласынын ишинен колундагы камчысын алып кете турганы азыркы Алайдын бийи Асаны. Кудай алгулум десе, Оштун тагы да ошол Асанга калат. Анын бир баласы ошол Ошту бийлеши керек. А Ош деген Ош, Ордо, Кокондон кем калбаган меркез дагы. Туш тарапка агылып өткөн жол тоому да. Куш уя салгандай уя салып, оңго солго карап турган калбаат мекен жайда. Бийликке баланын баары эле баш боло бербейт. Ажы бийден 6 ай, Шаа мырза 7 ай, Бек мырза 4 болсо да, эл башкараар түйшүгү ушул Шаа мырзага тийди. Ырас, калп айткан менен болобу, тизгин оңой эле колго тийбеди. Тилеке Баатырдын Ажыбек менен бир тууганы Токтордун баласы бий болуп жүрдү. Ошол бий Эшкожо абасынын уулу Черикбай атын алкынта минип, бийлик ээлеп бий болууга умтулду эле. Аксакалдар каалабады. Ажыбек болсун деп Ажы бий атап алышты. Анан эле Ажы бийдин даңазасы таш жарып, алыс жакын менен алака түзүп, көз өткөн соң бий болуу насиби уулу Шаа мырзага ооду. Алыбай, Таштанбек, сүйүнчүңөргө 2 ат арабасы менен, аты ичиндеги жүктөрү менен. Шаа мырза жанында турган жигитине буйра сүйлөдү. Бул балдарыма бир сыйра кийгизип, арабаларын толтуруп узатып коесуңар. Асанга айткыла, мен кийинки базарда жолго чыгам. Буйруса тойгамын кыла берсин. Дагы бир айтаар кебим, мурдагы балдарына Осмонбек, Өмүрбек, Бекмурат деп мен ысым койдум эле.
Бул балага атты өзү койсун. Жентек жошолу суусун бойлото Каргаша кемпирден тартып 3 жатка чейин Кытайдын аскеринде катарлаша кыргыз үйлөрү тигилди. Жентек тойго деп Чүрпөнүн чоң атасы Шаа мырза кокон арабаларда жаңыбышкан, жыты буруксуп иштейди ачып турган шабдалы, өрүк, дарбыз, анделек, коон, бадыраң, памилдары, кокон гилас деги койчу, не бир түр жер жемиштерди, алардын катырылган кактарын, шербеттерин берип жиберген экен. Ар бир үйгө бирден араба бөлүндү. Кашкардан чай, жүзүм, мейиз, набаткант келди. Жалтыраган идиш-аяктар да, чоң кичине түркүнтүс ыраңдуу кашкары килемдер, түрмөк-түрмөк оролгон маталар да ашып ошол жактан келди. Жагынага союлар, баглан козулар. Жапайы болуп калган, адам аттуунун өзүн эмес, изини көрбөгөн мамалактар, чайга кошоор бозуначтар, чоңалайдан, жаңактар менен алчалар Доңузтоодон, кыпкызыл алмалар Ноккаттан алынып келинди. Жазы суунун алабынан, Кара дарыя боюнан күрүч келди. Аларды аш кылып баса турган ашпоздор ан-жандан чакыртылды. 19 жерге тандыр салынып, наабайлар кадыр колко менен Намангандан алып келинди да, бир ай күнү-түнү Маргалаңдын ак буудайынан суу тегерменге тарттырып нан жапты. Арабандын анжири, Асакенин анары жыт буруксутуп, иштейди ачат. Адигененин Миңсейит уулунан тарагандардын баары той башы болуп жүрө. Тилекенин 8 бегинин балдары колго ушуруп, коноктордун атын алдырат, тартууларын жайгарат. Адигененин балдары жол жакшы, бөрү, баргы, сарттар колу-колуна тийбей кызмат кылып жүрөт. Атасы Адигенини кийин таап келген. Келгенде да апасынын акылы менен атасынын макисин көтөрүп, мен да сенин балаңмын деп келген. Атасы болсо бул баланы баарынан өйдөт көрүп, Учатакла деген сарт аялынан туулган баласынын тукумдары бүгүн күнүбатча болуп четтелип калбай, тайларындай ырга, күүгө, ракска жакын болуп, ортолукту кызытып жүрө. Баргылардын сансыздан тарагандар да, Сатыкенин Ысаке менен Мырзакесинен тарагандан да той башылар. Адыгененин укасы муңгуштан көбөйгөндөр өздөрүнчө төлөйкөндөр, жооштор, жапалактар, жагалмайлар, кош тамгалар, годогочундар болуп, кошумчасын мол алып келип, меймандарды тиккен үйлөрүнө жаткырып, бир апта болсо да конок кылганга дайын. Сабайлар, тоокелер, олжокелер бир туугандары баргылардын тоюнда аларга бир карыш жакын келе калат. Пастан келген сарттар, тажиктер, өзбектер жерде килем болуп төшөлүп жаткан бетегелери менен көөдөлөрдү, доң сырт менен ак кылкандарды абайлап тебелей албай, четин менен долонолорго, асман тиреген арчаларга, ыргайлар менен бөрү карагаттарга, шилби менен карагандарга, капкара болуп ышкан чың карагаттарга таңыркай карашат. Аксакалдар маслиет куруп, аюу тапанда 6 жерге улак бермек болду. Асан бийдин ою баласына ат коюшта. Наристенин чоң атасы өзүн кой дегенден бери ат таба албай, дили уйгу-туйгу. Ар уруунун жакшылары менен отурганда, балага кандай ат койсок деп акырын сөз чыгарды. Ойлонгон болуп эл башылар унчукпайт. Бир убакта отургандардан Алике койсок кандай болот деген үн чыкты. Асан бий дароо эле Алике баатырды эстеди. Тилеке аталарынын кол башчысы. Анын ат эле башка аттарды тиштеп урушта жеңип чыгат дешчү. Аликенин атындай ат табылбайт дешип калчу. Бөрү баатырдын кенжеси. Коргошун талаада жашап өтүп, жоого дегенде Ош Анжан арасындагы адигенелер менен муңгуштарды баштап кылкылдаган туу көтөрүп жөнөп калчу. Ботокара болбойбу? Дагы бирөө кыйкырды. Асан бийдин ою эми Ботокара баатырга ооду. Бай десе бай, баатыр десе баатыр. Бай Ботокара булардын аталары Тилеке менен ынак болуп, экөө калмакка каршы эки жактан кол курап, адигенелеп кыйкырганда аскерлерине жан кирип, кылычын сууруп, найзасын сунуп чыкчу. Чамасы адигене сарттарынан бирөөгө. Калмактарды Кашкардан кууп чыгып, жетер жерине жеткирген Кашкатай баатырдын атын берели, балага ырымы болсун. Баатырлардын заманы өттү, деди кимдир бирөө өктөм сүйлөп. Асан бий үн чыккан жакка карады.
Жаш эле жигит экен. Өзгөндүн имамы болушу керек эле деп, бирок так ажырата албады. Азыр илимдүүлөрдүн заманы. Найза сайып, кылыч чапкандардын атын балага берип, урушту самаштын кереги жок. Биздин тоолук кыргыздардан дин аалымдары чыкпай атат. Аалымдардын, уламалардын атын берели балага. Бул жигиттин айткандарында да жан бар деп Асанбий башын дагы жерге салды. Аликенин, Ботокаранын, дагы башка баатырлардын атын балага койсо болот. Лекин баатырлар заманы өтүп барат бир жагы. Экинчи жагы, Адигененин баатырларынын атын койсоң, муңгуштар таарынат. Аларды койсоң, өзүбүздүн баргылар таарынат. Кыйла ойлонуп турду да, өзүнүн башында бышкан атты шарт айтты. Баланын аты Алимбек болот. Алимбек менен Асанбий Кашкарда тизгин талаш жүргөн. 5 бийге карачу ал жерлер. Ошолордун бири чериктер болсо, бири Адигенелер. Адигененин баргыларынын бии Асан болсо, Алимбек сары баргылардан. Түбү бир. Баргынын Сатыкесинин уулу Ысакеден таз баргы, кара баргы, сары баргы тарайт. Ошол Кашкардагы эки тууган бири Алайдын жошолусунан, бири Каракулжанын ажикесинен барып, туугансып, кыйла ынак эле. Сары баргыдан тараган Төлөк бийдин Кәмпир деген уулунун баласы Алимбек Кашкаалдын катты багытынын бийи уйгур кызы Күмүшайды экинчи зайып кылып алат. Ошол кезде бир күнү бектер Итках мечитинен жума намазынан чыгып, Жусуп Хас Хажиптин күмбөзүнө зыярат кылып, анан Аппак кожонун кабыр жайына өткөн. Куран окуп батагылары менен сакалы куу, бою узун абышка келип, булар менен кол алышып, Аппак кожонун небереси Ипархан жөнүндө айтып баштады. Ат жалында шамалда ойногон, жаа десе жааны, кылыч десе кылычты эч бир жигиттен кем калбай согушкан кыздын кытайларды уйгур жерине киргизбей койгон эрдигин айтты. Сулуулугун айтты. Өзүнүн эркектерди эзилтип ээр, бир да аты-рупа тең келбес жыты бар экенин айтты. Кытай императору жактырып калып, туткунга түшүрүп сарайындагы кызканасын алып кеткенин айтты. Бирок кыздын аларга багынбаганын айтты. Акыры 1788-де өзүн өзү өлтүргөнүн, өлгөн соң падышанын 120 аскери сөөгүн алып келип ушул жерге коюп кеткенин, маркумдун жайына 3 жыл адам аяк үзүлбөй келип турганын айтты. Ушул баянды угуп, бата кылып, арыраак басканда Асанбий: "Ушул кыз кыргыз эмес бекен?" деди. "Мен да ошентип ойлоп атам. Аты Жыпаркан болсо керек." Алимбек да оюндагысын ортого салды. Экөө тең ой басып туруп калган экен. Ары жакта турган бир дервиш аса таягындагы шалдырактарын шалдыратып, Алимбек менен Асанбийдин жанына жанашты. "Экөөң тең бөтөн элден келипсиңер. Жакында козголосуңар. Сенин тукумуңдан хан чыгат", деди Асанбийди карап. "Сенин тукумуңдан Жаактуудан тең келбес чечен чыгат. Араздашкан адамдарды, урушкан урууларды элдештирген эр чыгат. Экөө тең заардан этият болмогу лазым." Ушинтти да жанагы киши эл арасына сиңип кетти. Экөө тең бул сөзгө этибар деле бербей, Аппак кожонун күмбөзүнүн атрабындагы гүлзарды айланып, ауыздагы ак кууларга суктанып, куптан намазга чейин жүрдү. Асанбий жакында эле ошол Алимбектин кабарын укту. Кашкардан кутумчулар өлтүрүп коймок болгондо качып чыгат. Эч дүйнөдө албай, аз гана адам менен тоо тарапты карай жөнөйт. Жакшы адамдар алайкуу тарапка жүрбөй, Торгарт менен жүр дейт. Сени аңдытып койгон дейт. Айткандай эле Торгартка салып, ашууда түтөгүп, кагыны кармап, өлүм алдында калат. Ошондо 7 айлык боюнда бар Күмүшайдын эртеңки күнүнөн, курсагындагы кыбырап калган түйүлдөгүнөн кабатырланып, 4 жигитин кошуп берип, өз дасромолун ушуну көрсөткүлө деп, Аксай Арпажер деген Чекир бийге жиберет. Бул жубан кийин Чекир бийден Ысык көлгө, Боорсок бийге, андан Бекназар бийге өтүп, Алимбектин аманаты сакталып калат. Ошондо Алимбек өзү болсо ошол жерде аман калат. Эптеп Ажикеге жетип, 2 жылдан соң каза таап, сөөгү Сары булакка коюлат. Ошол кишинин казасын эшитип, ошол жака барып Куран окутуп, маркумга атап ак боз бие чалмакчы болуп ниеттенип жүргөн Асанбий.
Эми минтип Кашкардагы ошол Алимбек досунун атын уулуна ыйгарып атканы да ошондон. Жентекке келгендердин улак тартышы Айгут апаңга дагы өйдөгө чыгарылды. Аламан улакка деп 9 торбок байланып турат, Байбиченин коктусу деген жерде. Шаамырза сыйлуу коноктору күн жүрүшү Сарыколдон, Ысар, Көлөптөн, Пас жагы Кокон ордосунан, Маргалаң, Ош, Наманган, Анжандан, күнчыгыш жагы Кашкар, Үч Турпан, Какшаал, Уулучат, Акчий, Текес, Кулжадан келген мартабалуу адамдар менен улакка союучу торпокторго баталарын берип жүрөт. Ырчылар ырын-ырдап, дутарчылар дыңылдатып, найчылар зуулдатып, чилдирманчылар чилдирманын 4 салаа менен ургулап, кызыл аяктар элди каткыртып күлдүрүп, дарчылар асманда ички жиптерде ары-бери бир шыйрак үзүлүп кетчүдөй жүгүрүп, айгырлар азынап, төөлөр кишенеп, той шаңы оожаланды. Селкинчектер тебилет, келин кыздардын каштары сермелет, кымызга мас жигиттер шарактап, оюнга тойбойт. Күлүктөр ат чубатууга кетти, жорголор айланып жорголоп жүрөт. Бүркүт салгандар, ителги, куш агыткандар, жан баткандар, ар кимиси утканына жараша байгесин алып ичтен гудуңдайт. Асанби атасы Шаамырза Даткага арнап өзүнчө 100 баш өргөө көтөрткөн. Бүт кыргыз үйлөр, жошолу суусу алыстан ак карлуу зоолор кашкайып көрүнүп турган жерге. Кыргыз үйдүн ийилген керегелерине сүлөөсүн, илбирс, карышкыр терилери илинген. Жерге аюу талпактар, кашкары килемдер, алай шырдактары төшөлгөн. Ассалому алейкум, ата, баары жакшыбы? Асан атасын чочутуп ийди, шарт кирип келип. Шаамырза куш жаздыкка өбөктөй куш уйкусал ийген экен. Кел, кел. Бу баланын атын койдуңбу, Асан? Уруксат берген экенсиз, койсомбу дедим, ата. Жакшы. Уруксат бергем. Балага жакшы ат коюу атанын парызы да. Атам айтып калчу. Сени мырзалардын шахы, падышасы бол деп. Шаамырза деген ат тандагам. Сен балдарымдын ичинен ошондой пааша болосуң дечү. Балага кандай ат койдуң? Алимбек дегени турам. Бул сөздү угаары менен Шаамырза тилин тиштеп алгандай үн катпай калды. Бул хандын аты го? Шаамырзанын чочуган жөнү бар эле. Кокондун жаңы башкаруучусу Алимхан ага жакпай турган. Ошко көз артып сугалактык кылып аткандай. 20дан жаң өткөнү менен эрдене Нарбото аталарынын өчүн кууп кеткидей. Небереси ошол Алимхандын ысымын алып калабы? Аны укса Кокондун ханы эмне дейт деген ойго келди. Алимбек Кашкардагы досум болчу. Ажикеге качып келген, кийин көз өтүптүр. Ошону унутпай жүрөйүн деп. Жайы жанаттан болсун. Укпадым эле. Шаамырза жүзүнө бата тартты. Андай болсо жөнү бар экен. Ушинтти да Шаамырза баланы алып келдиртти. Азан айтып кулагына 3 жолу кайталап, Алимбек, Алимбек, Алимбек деп угузуп, баланын аты Алимбек болду, деди уулу менен келинине баса айтып. Өзү болсо Сарет баланын кулагына акырын. Миңсейиттин тукумун улаган зоололуу адам боло көр, балам. Биз карыдык. Биздин тизгинди ала көр, балам, деди. Асандын Ошко бир келишинде Шаамырза бир молдо менен тааныштырды. Ажиби салдырган медреседе жаңы кирген балдарга аттиек таанытар экен. Пакиза киши. Жет атасы аалымдардан, деди Шаамырза Датка. Алимбегиң 4кө кирди. Тамырын тартып көрсөм, идириги бардай, арип таанып, ислам шарияты менен алагдылана берсин. Сиз не десеңиз ошондой, ата. Таксырга биз өзүнчө 2 өргөйгө төртүп, бирине өзү жашасын, жанаша кыргыз үйдөн мактап ачып беребиз. Башка да балдар окусун. Молдокени кийим кечеден тамак аштан өксүтпөйбүз. Бу жактан китап дафтар ала барсын. Керек дегенин Кашкарга ээрчитип барып, ал жактан алып беребиз. Шонткиле, бу адам Кураны Каримдин бүт параларын жат айткан каарлыгы да бар. Аны таспирлеген молдолугу дагы бар. Алимбек аттиекти окуп, чаар китепке отуруп, кат сабатын жойду. Апасына, башка балдарга да китеп окуп берет. Ариптерди көрүнгөн жерге жазып,
бири-бирине кураштырып кыраатын келтирет. Кана балам, окучу, деди Асанби атасы катары. Азыр ата, Элбек бала окуп кирет. Жакшы, жакшы, атасы кубаттайт. Шатыратып буйдалбай, тилиңди ылайыктап айтсаң Кашкарга алып барап окутам. Качан ата? Ашу ачылсын. Кербендер менен сени да ала барабыз. Кашкардагы катта мударис бир сыйра окутуп көрүп, анан баамдайт. Жакшы окусаң алып калат. Окуй албасаң кайра колубузга салып берет. Окуйм ата, окуйм. Урматтуу угармандар, бул чыгарма роман болгондуктан бир нече бөлүмдөргө бөлүп окууну сиздерге сунуштоону туура көрдүк. Чыгарма сиздерге жаккан болсо, комментарий калтырып, лайк коюуну да унутпаңыздар. Ошондой эле менин каналыма катталып кетиңиздер.